Коронавирустун омикрон түрүнүн белгиси сасык тумоо менен ооруп жаткандай сезилет. Мисалы баш ооруйт, муундар сыздайт жана тезинен кара терге түшүрөт. Илдет мурунку ковидтин түрүнө салыштырмалуу жеңилирээк болгону менен бат жугат. Ал гриппке окшош болгону менен өз алдынча үйдө жатып дарыланууга болбойт. Ооруканага дароо кайрылуу керек. Себеби билбестиктен илдетти күчөтүп алуу мүмкүн. Ушунчалык тез жайылып, жугуп таркап атканы дүйнөбүз боюнча белгилүү болду да. Анан эми бирок ошо окумуштуулар изилдөөлөрдүн тыянагында бул оору дельта индийский штаммга караганда бир аз жеңилирээк өтөт деген божомол бар. Оору жеңил өтүп, баягы эле мурункудай жөтөл, температура, дене тартиби көтөрүлөт, тамак ооруйт, ушул курч, респиратордук вирустук инфекциянын симптомдору эле окшош болот да. Маалыматка караганда ооруканага сасык тумоо оорусу менен кайрылгандардын көбүнөн текшерүү алынганда аларда коронавирус бар экени аныкталган. Анын үстүнө тийиштүү ооруга каршы жасалган эмдөөлөрдү кезинде алышкан эмес. Ошол үчүн алдын ала дарылануунун максатында вакцинациялануу кажет. Азыр ооруканаларда бул илдет менен жабыркагандарга атайын орундар бар. Дары-дармек дагы жетиштүү. Эми омикрон боюнча айтсак, бунун белгилери жөнөкөй жанагы сасык тумоо сыяктуу экөө окшош. Муну жөнөкөй адам ажыратып биле албайт. Ошондуктан өзүм дарыланам дегенди токтотуп, доктурларга кайрылуусуна кеңеш беребиз. COVID-19 жугуштуу оорунун башталышы менен медиктер сактануу тууралуу эскертмелерди берип келет. Бирок санитардык талаптар аткарылбай илдеттин күчөшүнө алып келди. Алсак калктын басымдуу бөлүгү жон гана бет капты колдонушпайт. Эми бет кап боюнча айта кетсем, бет капты баардык жарандар тагыныш керек. Оорудан сактаныш үчүн биринчи ошол бет кап тагынса анан оорудан арылабыз деген ойдомун. Анан ал дагы аралыкты да сакташ керек. Эми аралык баягы айтылган боюнча 1,5 метрден аралыкты сакташ керек. Андан да оорудан арылабыз деген ойдомун. Туура эле маска кийиш керек, аралыкты сакташ керек. Эми жөн айтылган жок да. Обязательно сакташ керек, сактасак. Бул ушу илдетке кылыкпаганга жардам берет деп ойлойсузбу? Берет, конечно, берет да. Болбосо жөн эле айтылбайт да бул деле. Негизи коронавирус болуп атат деп анан иш жумуш токтоп калбайт да. Окуучулар окууларына барышат, университетке барышат. Эми жашоо улана берет да, туурабы? Болгону гана ооруп жаткан адамдар эле өзлөрү билишет да ооруп жатканынчы. Вот ошолор дарыгерлер айтканын аткарышы керек да. Тез жардам кызматы күнү-түнү жабыркагандардын чакыруусуна дароо барышууда. Бирок учурда унаалар калааны толугу менен камсыз кылууга азыраак. Дарыгерлер бар. Тезинен жардам берүү үчүн унаада жайгашкан дары-дармектер дагы жетиштүү. Жаңы жыл башталышы менен коронавирус менен ооруп тез жардамды чакыргандардын саны ага чейинки мезгилге салыштырмалуу көбөйө баштады. Эми коронавирус айтып атпайбызбы, ыспат болуп жана азайып болуп калбады беле мындан бир 15-20 күн мурун. Азыр бир жуманын ичинде, 4 күндүн ичинде аябай кескин түрдө көбөйүп кетти да. Баягы күндөн бир күндө бирөө кээде жок болуп калып аткан коронавирусчу. Мына 3-4 күндөн бери 20 эң көп 28 болуп көбөйүп кетти. Дүйнөдө коронавирус менен ооругандардын саны күн сайын көбөйүүдө. Ал эми Кыргызстанга дагы омикрон вирусу жетти. Эгерде кимде-ким илдетке чалдыкса, дароо ооруканага кайрылуусу керек. Тынчтык Акишев, Руслан Бараненко, ЛТР Кыргызстан.